Анда эмесе Лучано Паваротинин Памяти Карузо деген бул дүйнөлүк чыгарма десем деле жаңылышпайм. Анда эмесе ошону аткарып берип коелу. Cuide del mare luccica e tira forte il vento sulle vecchie terrazze davanti al golfo di Sorrento. Un abbraccio una ragazza dopo chi aveva pianto, poi si scalice la voce e ricambiò al canto. Te voglio bene, sai, ma tanto tanto bene assai, è una catena ormai, che scioglie sangue andinto bene assai. Бир попури ырлардан ырдап берет сиздерге тартуулап бир сиңилден. Кара бир тонун борунан калдай учуп куш конот, кара көз сулуудат каймай кандай бир жанга туш болот. Ай, кара көз сулуудат каймай кандай бир жанга туш болот. Эми чогулдайбыз. Влекут ли мечты небывалые, цветут ли цветы запоздалые, все так же рыдает шарманка, в Париже она чужестранка. Все так же рыдает шарманка, в Париже она чужестранка. В Париже она, чужестранка. Сонун. Сиздер ырдаган сайын сиздерге жакын болгул келип атат. Ичиңиздерге кирип алгыңыз келип атат. Аракет кылып атабыз. Эми жүрөктө каалап турган максат, ошол жүрөктө каалап турган дагы бир ой болсо керек. Адамдын максат болсо ошол талпынат дейт го. Кандай чыгармалардын үстүндө иштеңиз келип атат? Кандай чыгармачылыкта жаңылыктарды кылайын дегендей? Азыр туура айтасыз. Азыр бир өзүмдө бир көптөн бери максат кылып жүргөн ушул мен ырчы вокалисттер менен, ырчылар менен, кыздар балдар менен бир жандуу үндө ооздун баягы ооз менен үндөрү чыгарып туруп, аспаптары жок эле бир ошондой бир кыздар балдар өзүнчө бөлүнүп алып туруп бир ырларды чыгармалардын үстүндө иштесекпи деген өзүнчө ичимде бир ойлонуп жүргөн бир план бар да. Ошол максат ишке ашып калса, Кудай буйруса, баягы максатыбызга жеткен болобуз. А бирок булар хордо ырдап атышат, вокалда ырдап атышат, эстрадада ырдап атышат, өзүлөрү айтмакчы классика, джаздарды, роктор баарын ырдап атышат колунан келишинче. Андан сырткары ошо элдик биз өзүбүздүн салттуу ырларды дагы эстен унутта калтырбай, комузда да ырдасак, аккордеон, фольклордо да ырдасак деп азыр жүрөбүз. Негизгиси пландарыбыз алдыда көп. Кудай буйруса, 2020 жыл ийгиликтүү, жемиштүү жылдардан болсо, биз да ийгиликке жетсек деп азыр ниет кылып жүрөбүз. Жакшы. Эми сизден ыр сурансак болобу? Болот. Бул жигиттерди ырдаттык. Эми сиздин үнүңүздү уккубуз келип атат биз. Ырдап берейин. Максат Баткен тобу деген топ ырдап жүргөн Сенсиз жаным аттуу чыгарманы ырдап берейин. Сенсиз жаным, менин өмүрлүк жарым, мынчалык бакыт болбос үй бүлөдө, сүйүш оласың мага чачып турган гүл болуп бир өзүңсүз сен мага. Сенсиз жаным, менин өмүрлүк жарым, мынчалык бакыт болбос үй бүлөдө, жашайсың чоң күч кубат берип мага. Тилегеним экөөбүздүн ак сүйүүбүз жашай берсин бир кылымдарга. Сүйгүлүм, бүт өмүрүм, арынаймын мен бир сага. Тилегеним экөөбүздүн ак сүйүүбүз жашай берсин бир кылымдарга. Сүйгүлүм, бүт өмүрүм, арынаймын мен бир сага.
азаматсыз баракелде. Сонун, ооба. Эми максаттуулар бириккенде иш алдыга батыраак чыгат экен. Өзүң иштегенден караганда мындай топ менен иштеген оңой болот да. А ушул жерде бир суроо берейин дегим келип атат. Агай, сиздерди көрүп мынакей өзгөчө жигиттерден куралган топ болгондо да жаштардан жигиттерден куралган топ түзүү ой Албетте келдиби? топ түзсөк болот. Жакын арада биз да бир план кылып атабыз. Ушу жазга чыгып алсак, ушул азыр Бактыбек мырза айылына чакырып атат. Ошол жака агай кандайдыр бир концерт коюп, бир өзүбүздө топ түзүп туруп бир барып концерт коюп келсек, элдин алдыбызда өзүбүздүн таланттарды көрсөтсөк да, аны азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми ырдаталып, Амалмырзаны дагы да сурамасак болбойт. Анткени бул жактан теле көрүүчүлөрүбүз Алина эмне эле олтуруп алып сүйлөп атасыңар экөөңөр, Азамат экөөңөр. Ырдатпайсыңарбы андан көрдү атат. Ырдап берет, жакшы чыгармалар бар. Анысы Игорь Крутойдун Александр Серовду аткарып жүргөн чарма бул абдан белгилүү «Я люблю тебя до слез» деген чарма. Ошону аткарып берейин. Подними глаза, прощай свинское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты, жизни дать себя. Я так счастлив не был для тебя одной, их так любишь ты, эти белые цветы. Я люблю тебя до слез, каждый вздох, как первый раз, вместо лжи красивых фраз. Это облако из роз, лепестками белых роз. Я наши ложи застелю. Я люблю тебя до слез, без ума люблю. Ой, баракелде, Азаматсыз. Тиги баягы казактардын Димашине биз суктанып жүрөбүз. Көрсө бул жакта өзүбүздө сонун бир талант өзү Димаш болсо. Турбайм. Ийгилик каалайсыз? Мыкты сонундар. Анда эмесе азыр сиздерге арнап, азыр Ильяс Кудуретов ага ырдап жүргөн жаман аты чыгарманы аткарып берейин. Жаманды жакшы көрөм. Таң атып баратат түнү күмсүрүп, таңдын кучагында ойлуу жүрөмүн. Бир кыз бар дүйнөнүн эң жаман кызы, мен ушул жаман кызды жакшы көрөмүн. Жанына барамын, күйүп барамын, дүйнөнү чекеге сүрүп барамын. Жамандыгын билип туруп барамын, мен ушул жаман кызды жакшы көрөмүн. Ырга салдым нурлуу жүзүңдө, жамалыңды жакшы көрөмүн. Көргүм келет кара көзүңдө, сен сулууну жакшы көрөмүн. Ырга салдым нурлуу жүзүңдө, жамалыңды жакшы көрөмүн. Көргүм келет кара көзүңдө, сен сулууну жакшы көрөмүн. Кайырмасын дагы ырдап бериңизчи. Дагы ырдап бериңиз, дагы бир жолу, ооба. Көргүм келет кара көзүңдө, сен сулууну жакшы көрөмүн. Ырга салдым нурлуу жүзүңдө, сен жаманды жакшы көрөмүн. Ырга салдым нурлуу жүзүңдө, жамалыңды жакшы көрөмүн. Көргүм келет кара көзүңдө, сен сулууну жакшы көрөмүн. Бале, сонун, мыкты чарма. Эми ушул ырдан келгенде сизге суроо болот, Чолпон мырза. Ырда айтылып атпайбы, ошол канчалык жаман болсоң да мен сени жакшы көрөм депчи. Ошол адамды жакшы көрүш үчүн анын бир ошол сапаттарын унутуш керекпи, деги эле үчүн кандай адам жакшы, биз канткенде адамдар жакшылыкка багыттай алабыз. Ушул суроого кандай жооп бердиңиз? Эң сонун ойлонуп турган суроо бердиңиз. Бул суроого адамды жакшы көрүш үчүн биринчи көпчүлүгү баягы сулуулугуна, сырткы келбетине, кийимине, стилине карайт го. Мен ички жылуулугуна, акылдуулугуна, тазалыгына карайт элем. Эң негизгиси ошол сулуу адам ар дайым жылмайып жүрсө, жумшак, сылык, шайыр жакшы өзүн тыккан кармап жүрсө, мен ошол акыл эси менен ошол сулуу адам дейт элем. Кээ бир адам баягы тышы жалтырак, ичи калтырак дегендей, адамдын ички душасын билип, ички жан дүйнөсүн билсең, ошол адам менен жылдызың келишсе, төп келсе, ошону жакшы көрүп кетесиң. Ортодо махабат жаралат, сүйүү жаралат, достук жаралат дегенде, анан достуктан сүйүү пайда болот. Ошондуктан эми азыр ар кимдин вкусу ар кандай. Бирөө сулуусун жакшы көрөт, бирөө чачуусун жакшы көрөт, бирөө чачы кыскасын жакшы көрөт. Ар кандай. Ошондуктан бардык адамды сен мындайсың, андайсың дей албайм. Алла Таала жараткан бардык адамдар
сиз да өзүңчө сулуу, бул да өзүнчө сулуу, ар кимиси өзүнчө сулуу, баары сулуу көрүнөбүз. Ошондуктан жакшы бир көрүп жакшы көрүп калсаң. Чындап. Себеби андай баштан өтүп. Буга ишенесиз? Ишенем. Бир көрүп эсиң болуп калат бир жерденчи. Чармачылыкта деле ошентип ырдап жүргөндө сахнада элдин бүт бардыгын унутуп ушундай бир рахатка бөлөнүп, анан кийин ырдап бүткөндөн кийин койчу мен ырдап бүттүм деген ушундай бир сезимдер болгонбу? Ал сезимдер болгон. Ал сезимдер болуп, биз эл эрсин эл тандайт 2006-жылы Майли Сайда концерт болуп атканда, концерттин баардыгы бүтүп, Кыргызстан түрөө кыдырып 1,5 миң ушу кастингге катышкан ырчы чорчулардын арасына 12 адам тандап алган, 5 бала, 7 кыз кылып. Ошондо Майли Сайда концерт коюп атканыбызда ырдын баарын концерт бүткөндөн кийин каттар келе баштады. Кудай, биз бүттүк, анан каттарды алсак, мен сени сүйүп калгам, антип калдым, мынтип калдым деген баягы кыздар жазат го, андайлар көп. Бир пакет алып келдим үйгө. Апам ишеме ачып көрсө, бүт эле сүй жөнүндө ырлар, бүт ар кандай. Анан бир кыздын эмнеси жакты. Майли Сайда бир кыз жазган экен. Бир 3-4-5 метрге бир кагазга жазган да. Салам кат Чолпонго деп жазган. Саламатсың Чолпон мырза деп. Ошонун ичинде көп нерсе кантылган да. Азыр ошол кат үйдө бекитилүү сакталып ошол кыз. Себеби ушундай нерселер болгон да. Ал андай катты өмүрүңдө биринчи жолу аласың да, 4-5 метрлик каттычы. Аны азыр сактап койгон. Дагы бир суроо берсем болобу? Ушул суроону дагы бир суроо жаралды да мендечи. Кызыктуу болот а? Ооба. Деги эле чармачыл адам чармачылыкка аттанып баратканда ар бир инсандан жакшы кабылып уккусу келет экен да. Күйөрман топтой баштайт экен. Бул жактан бир топтоду, бул жактан эки топтоду. А бирок ошол күйөрмандары көбөйгөн сайын, чармачылык чокуга чыккан сайын, ошол чокусуна чыккандан кийин күйөрмандардын сөзүнө мындай кээде көңүл бурбай калат экен да. Сиз үчүн күйөрмандардын ар бир сөзү маанилүүбү? Сөзсүз түрдө. Себеби ошо эл сени жылдыз кылып кол чаап сени аздектеп көтөрүп аткандан элдин ар бир сөзү маанилүү болуш керек. Эл сени сыйлап кол чаап атат, сени сыйлап ырыңды угуп атат да. Анан кийин кайсыл жерге барбай эле ошо элди сыйлаш керек. Эл артыңан чуркап келсе дагы сиз менен сүрөткө чыгууга дегенде түшүп коет. Жазып бериңиз автограф десе жазып коюш керек. Бул нерсе эл сени сыйлап аткандан сыйлаш керек. Анан ар бир сага сылык, сыпайы мамиле кылып аткандан элдин ар бир сөзү маанилүү болот. Ошондуктан бизди баягы ар кандай кылып сынашат, жамандашат, жакшы көрүшөт, ар кандай болот да. Ал сынды кабыл алышыбыз керек да, туура эле кабыл алыш керек. Жакшы. Ырдаталы эми? Ооба, дагы бир ырдаталы, бирок баягы чыгармачыл инсандар келгенде дароо эле убакыт тез өтүп кеткенибизге байкалып ошондой болду да. Азыр дагы бир ырдаталы, бир суранып алайбыз сиздерден. Келиңиздер, анда урматтуу телекөрүүчүлөргө, ошо жалпы бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө мен окуучум Аман мырза экөөбүз дагы бир дүйнөлүк тилдер классика чыгармаларына бир басым жасап, Ассоле мия, о менин күнүм деген чыгарманы итальянча бир куплет, бир сингл таштайлы. Келиңиздер. Силер үчүн кабыл алыңыздар. Che bella cosa la giornata sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca, felice una festa. Che bella cosa una giornata sole, ma tu sole più bene me, oh sole mio, stai fronte a te, oh sole mio, stai fronte a te, stai fronte a te. Grazie. Ушул жерде дагы бир нерсеге ынандым мен. Баягы чыгармачылыкта тил жок дегенчи. Сиздер мына ошол италия тилинде ырдадыңыздар, бирок мен аны түшүнгөн жокмун. Бирок жүрөгүм жыргап, рахат алдым. Сиздерге дагы урматтуу телекөрүүчүлөр ушундай бир рахат тартуулай алган болсок, демек биз кубанычтабыз. Конокторго